Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, жердештер. Мына бүгүн биз Москва жергесинде Лейлек биримдик коомунун мүчөлөрү, Лейлек районунун ар бир айылынын өкүлдөрү чукул жыйылып, кезексиз жыйынга чогулуп отурабыз. Бул чогулганыбыздын себеби, урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү ошол чек ара тилкесиндеги болгон азыркы кырдаал интернет сайттарда ар кандай маалыматтардын бизге келиши бизди ойлондурбай койбоду бүгүнкү күнү туугандар. Ошон үчүн биз кайрылып кетет элек тегиз кыргыз элине, урматтуу президентибизге, жогорку кеңешке ушул биздин Баткен областындагы чек ара аймакта жашаган элдерге көңүл буруусун суранат элек. Жана ошондой эле ошол чек ара маселесин тезинен тынч жол менен, мыйзамдуу жол менен чечип беришини суранат элек. Бул чек ара маселеси, чек ара аймак тилкелериндеги ок атуулар ар бирибизди тынчсыздандырып, бул жерде убагыбызды бөлүп, ушунча ар бир айылдын өкүлдөрү тынчсызданып келип оюбузду айтууга мажбур болуп жатабыз туугандар. Биздин маселеге тегиз коомчулук көңүлүңүздөрдү бөлүп, биринчи очередте ушул чек ара маселесини бизге чечип берүүңүздөрдү сиздерден өтүнүп суранып кетебиз. Ошондой эле бул жыйынга келген биздин Лейлек биримдик коомунун жаштарынын атынан, ошол эле ошондой кызматтарда аркалап иштеп жүргөн атуулдарыбыз өз ой пикирлерин айтса, ушул ой пикирлерге сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кетсек. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Мен биринчиден кайрыларым биздин урматтуу президентибизге жана жогорку кеңештин депутаттарына, чек ара кызматынын башчысы полковник Шершеевке, мурдагы чек ара кызматкер катары сүйлөп кеткендей, прапорщик Муминов Раушан аканын өткөн жаткан жери жаннаттан болсун, юбилейсине терең көңүл айтабыз. Сиздерден суранып кетербиз, Лейлектик жаштардын атынан, Кыргызстан элинин атынан биздин чек ара кызматкерлерге штатын көбөйтүп, количествосын көбөйтүп берсеңиздер, балдар чек ара кызматкерлери көбүрөөк болуп, ар бир могу жыл сайын кайталана турган уруш жаңжал токтоп, мыйзамдуулук жол менен демаркацияны батыраак бүтүрүп, ошол жака көңүлүңүздөрдү көбүрөөк буруп, ошол ишти бизге бүтүрүп берсеңиздер, чек ара кызматкерлери силерге айткан сиздердин артыңарда ушунча эл турат. Ар бириңер кылган кызматыңардан көрүп турат элдер, аркаңардан бар. Биз жакшы ойдок, Кудай кааласа биз үмүт кылабыз, депутаттардан чечип берет. Assalamu alaikum мекендештер, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, жана эл өкүлдөрү, коргоо кеңешинин жетекчиси, чек ара кызматынын башчысы, коргоо министри сиздерге Лейлек элинин атынан кайрылуу жасоону туура деп таптык. Буга себеп Лейлек районунун Кулунда айыл өкмөтүнүн максат айылында бүгүнкү болгон чек арадагы Тажик өлкөсү менен болгон чыр себеп. Ал жерде чек ара кызматынын аскерлери каза болду, жарат алган жана каза болгон аскердин юбилейсине көңүл айтуу менен кайгысын тең бөлүшөбүз. Бул маселенин келип чыгышы биздин такталбаган чек ара тилкелерин таптоо кечеңдеп жаткандыгы деп билебиз. Баткен районунун Аксай айылында Тажик тараптан Лейлек районунун Исфана-Ош мамлекеттик деңгээлдеги жолдун жабылышы себеп, ошондой эле Кулунда айыл өкмөтүнүн максат айылындагы Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн арка комиттерин центральный айылында болуп аткан окуяларга бардык жогорку чиндердин көңүлүн буруп кетүүнү каалайбыз. Ошондой эле кайдыгер эмес кыргызстандык жарандарды өз позициясын билдирүүнү суранып кетебиз. Урматтуу туугандар, биз ушул кайрылуу менен бирге ушул элибизди сабырдуулукка чакырабыз. Биздин улуу президентибизден, жогорку кеңештен
биз суранат элек, талап кылат элек, ушул маселени тынч жол менен, мыйзамдуу жол менен батынан чечип берсеңиздер, ушундай иштер кайра кайталанбаса, элибиз тынчтыкта жашаса, ошол жерде каттамдар убагында болуп, элге эч кандай тоскоолдуктар болбосо, ушундай жаман маалыматтар соц тармактардан келбесе деген ойдо биз чогулуп жатабыз. Урматтуу туугандар, биздин кайрылуубуз ушул жерде эле калып кетпесе керек. Биз сиздерден суранабыз, ушул биздин кайрылууга көңүл буруп, ушул маселени тезинен чечип беришиңиздерди дагы бир жолу элейлеп, элинин ушул Москвада эмгектенип жүргөн жамаатынын атынан, жаштардын атынан, убактылуу жүргөн мекендештерибиздин атынан сиздерден суранып кетебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат туугандар.